Биз азыр Жалал Абад шаарындагы тойкуналардын биринде турабыз. Адатта бул жерде үлпөт тойлор, тагыраак үйлөнүү тойлору өтүп келген болсо, бул кечте дагы той өтүп жатат, бирок андай форматта эмес. Тагыраагы маданий интеллектуалдык иш-чара өтүүдө. Кыргыз лексиконунда китеп той деген жаңы термин жаралды. Анткени калаадагы тойканалардын биринде үйлөнүү эмес китеп той өткөрүлдү. Ага 600гө чукул эл катышса, анын басымдуусу жаштар. Иш-чаранын бирден бир максаты да жаштардын чөйрөсүн калыптандырып, китеп дүйнөсүнө кызыктыруу болгон. Кеченин катышуучулары бул саамалык жаштар үчүн жагымдуу экенин айтат. Бул китеп той иш-чарасына мен экинчи жолу катышып жатам. Буга чейин Оштоо болгондо катышканмын. Бүгүн да атайын Оштон келдим. Китеп той үчүн иш-чара жогорку деңгээлде өтүп жатат. Жана даярдалган местардан дагы эл көп келгендиктен көпчүлүк туруп көрүп атабыз. Анан мындай иш-чаралар жаштар үчүн керек. Бул жерде 60% жаштардын болгону дагы кубандырат. Дарак сууга муктаж болгондой эле, ошондой эле адамзаты, жалпы эле адам коому дагы ушул сыяктуу иш-чараларга жана китепке болгон муктаждыктары аябай жогорку. Анын себеби ушул жерден эле көрүп турсак болот. Аябагандай адам көп. Abdan salmakta, hoş geldiniz Calabat dep çalındığına kança Китеп той маданий интеллектуалдык кечесине өлкөнүн агартуу тармагындагы мыкты инсандар чакырылган. Алар Жалал Абад элине руханий интеллектуалдык азык тартуулашты. Иш-чаранын жүрүшү акындардын айтышы, поэзия мүнөттөрү, калкка төбөсү көрүнгөн инсандардан семинар, ата-эне мекенди сүйүүгө арналган патриоттук ырлар, китеп жарманкелери менен коштолду. Келген конокторго ашыкча чыгашчасы сыйлуу дасторкон тартууланды. Бүгүн мен азыр катышып отуруп өтө ыраазы болуп турам. Бұл өте тура, зарыл, азыр айныкса мына жаштарыбыздын жан дүйнөсүнү иманга, китепке, адабиятка, илим билимге бурууга, тазалык, арулукка бурууда эң сонун иш болот. Ушул иш бардык областтык борборлордо, андан кийинки этапта райондук борборлордо, эгер мүмкүн болсо ар бир айыл өкмөтүдө да өткөрүлсө. Жалал Абад жаштардын шаары деген сөз дагы бир эре далилденди. Анткени ушул катмардын демилгеси менен уюштурулган бул иш-чарага жергиликтүү бийлик жетекчилери да таңданышты. Алар жаштар менен иштешүүгө, аларды дайым колдоого даяр экенин кошумчалашты. Биз ушу жаштарды колдоо көргөзүп, жергиликтүү бийлик дагы өзүбүздүн кичине болсо да акыл насаатыбызды, грамоталарыбызды берип койгону келдик да. Анан жаштар менен жергиликтүү бийлик буга чейин деле тыгыз иштешип келген. Мындан нары дагы тыгыз иштешкенге биз даярбыз. Уюштуруучулар коомдо актуалдуу болгон тойду китеп менен айкалыштырууну чечкен. Иш-чара элдин укура баалуулуктарын даңазалап, өлкөнүн агартуу тармагын өнүктүрүүгө, китеп окуу маданиятын жайылтууга, эң негизгиси китепкөй өлкөнү курууга багытталган. Бүгүн китеп той деген аталыштагы ири масштабтагы иш-чарабыз болуп атат. Бул негизинен семинарлардан турат, тренингтерден турат, ушул сыяктуу эле биздин ярмаркаларыбыз атайын китептердин ярмаркасы, ушул сыяктуу атайын бир иш-чараны уюштурган, бул жалпылап. Негизинен бул Бишкекте башталган иш-чара. Бир адынан бир китеп деген ири долбоорубуз бар, ошонун негизинде улантылып атат. Бул Ошко өттү, анан бизде өтүп атат, Кудай буйруса. Мындан кийин дагы сөз болуп турат. Биз баягындай майда-майда иш-чараларды азайтып, эң ири ушундай масштабта иш-чараларды кылалы деп чечтик. Кудай буйруса суроо талап өтө жогору экен. Батпастан өтө бир чоң бир суроо талап менен өтүп атат. Иш-чара бир адамдан бир китеп элдик долбоорунун алкагында уюштурулуп жатат. Китеп той долбоору 2019-жылдан бери Борбор калаада 3 жолу, Ош шаарында 1 жолу өттү. Бул жөрөлгө башка аймактарда да колго алынып, мындан ары ар бир район шаарларда да өткөрүп пландалууда. Муну менен алар Кыргызстанды китепкөй өлкө деп дүйнөгө таанытууга бел байлашкан. Эскерте кетсек, Жалал Абад жаштары 2 жыл мурун калаадагы стадионго 2000ден ашуун адамды камтыган китеп фестивалин уюштурган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.